Бейшемби күн кандай кабарлар менен эсте калды? Алдыңкы мүнөттөрдө бир күн ичинде Ала Тоо аймагындагы Ысык көл жергесиндеги жаңылыктар менен тааныштырам. Эфирде мен Адил Какянов. Саламатсыздарбы? Алгач урунттуу кабарлардан кыскача. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитетинин көчмө жыйыны өттү. 30 жылдан бери бала бакчага зарыгып келген Түп районундагы Ойтал айылындагы жашоочулардын көйгөйү чечилди. Болот Мамбетов айыл аймагындагы мектеп окуучуларын атайын Бишкек шаарынан келген дарыгерлер текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Улуттук инвестиция агенттиги Кыргызстандын Түркменистандагы элчилиги менен биргеликте Ашхабад шаарына бизнес сапар уюштурууну пландап жатат. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Май айына мерчемделген бизнес сапардын максаты Кыргызстан менен Түркменистандын кызматташтыгын чыңдоо, ишкерлердин алака байланыш түзүүсүнө көмөктөшүү болуп саналат. Кыргызстандан негизинен IT технология, туризм, жеңил өнөр жай, айыл чарба, медицина, курулуш, транспорт, мейманкана жана ресторан тармактарынын өкүлдөрү барат. Иш чаранын жүрүшүндө архитектура жана курулуш, IT технология, эл аралык транспорт, маркетинг маселелери талкууланары мерчемделген. Кызыккан ишкерлер агенттикке кайрылып, катталып койсо болот. Бүгүн 13 апрелдеги Жогорку кеңештин жыйынында 2023 жылга карата дыйкандарга жеңилдетилген насыяларды берүү жана республиканын аймагында акыркы жылдарда болуп жаткан жер көчкүлөрдүн алдын алуу боюнча министрлер кабинетинин маалыматы угулду. Алгаш жеңилдетилген насыяларды берүү маселеси боюнча айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков баяндама жасады. Анын айтымында 2013 жылдан тарта республиканын агро өнөр жай тармагын жана айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү максатында жеңилдетилген насыялар бериле баштаган. Андан бери 120 554 дыйкан фермер аталган мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы 51 миллиард 646 миллион сом таратылган. Быйыл болсо айыл чарбасын каржылоо 11 долбоору менен 2300 дыйканга насыя берилди. 3 миллиард 300 миллион сом акча бөлүнүп, 2 банк аркылуу берилүүдө. Быйыл бул долбоордун алкагында 10 миллиард сомдук насыя берүү пландалып жатат. Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун чыгармаларынын 15 томдугу жарык көрдү. Китеп президенттин жарлыгынын негизинде Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институтунун окумуштуулары тарабынан түзүлүп, редакцияланды. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын колдоосу менен басылып чыккан. Чыгармалар топтомуна жазуучунун аңгемелери, повесттери, романдары, эскерүүлөрү, публицистикалары камтылган. Түгөлбай Сыдыкбеков кыргыз тарыхын калыс иликтөөгө, кыргыз тилин байытууга үндөгөн. Кыргыз адабиятына жана маданиятына 70 жылга жакын кызмат кылган. Жазуучу 1912 жылы Ысык көл облусунун Түп районундагы Кең суу айылында туулган. 20-кылымдагы кыргыз адабиятында реалисттик прозанын калыптанышына жана өнүгүшүнө зор салым кошкон эл жазуучусу, академик, Кыргыз Республикасынын баатыры. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Жогорку кеңештин агрардык саясат боюнча комитетинин көчмө жыйыны өттү. Көчмө жыйындын жүрүш туурасында аймактык кабарчыбыз Асел Телек кызы айтып берет. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын жыйындар залында Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин көчмө жыйыны өттү. Жыйындын жүрүшүндө комитет мүчөлөрү аймактагы көйгөйлөр менен жеринде таанышып, муну менен катар Ысык көл, Жетөгүз, Тоң райондорунун жана Балыкчы, Чолпон Ата шаарынын тургундары менен да жолугушту. Көчмө жыйындын жүрүшүндө депутаттар Чолпон Ата шаарына саркынды сууларды тазалоочу жайды куруу маселесин талкуулашып, долбоор тууралуу кеңири маалымат алышты. Ошол 12 апрелдеги чечимде сиз бир гана Чолпон Ата шаары боюнча көргөзүп койдуңуз. Ал жерде тамчы айылын тазалоочу курулмаларын куруу үчүн техникалык, экономикалык негиздемени жана долбоордук сметалык документтердин даярдасын жана бул иш кагаздарды даярдоо үчүн республикалык бюджеттен 15 миллион сомду бөлүп берүүнү карап чыксын деген сизге тиешелүү биринчиден, экинчиден Минфинге даярдана берсин. Эмне болду бул боюнча? Үчүнчү маселе, экинчи суроом менен. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык мамлекеттик агенттиги Чолпон Ата шаарында Бостери, Кармой, Тамчы айылдарында жаңы тазалоочу курулмаларды куруу үчүн техникалык, экономикалык
негиздемеси жана долбоордук сметалык документтерди даярдоо иштеринин тиешелүү иш-чараларды жүргүзсүн. Тамчыды билбейм дедиңиз, биякта уже кароо посттери бардыгы келип атат. Бул боюнча эмне болду? Сметалык документтер жасалып бүттү. Экспертизада экологиялык жана техникалык экспертизада өтүүдө. Одобрениясы боюнча процедура боюнча Минэкономия Минфин эки министерствого азыр положительное заключение алып атабыз. Алар менен уже көрсөтүккө киргизебиз. Көрсөтүктөрдүн одобрение болгондон кийин ратификацияга киргизебиз. Бул ошо сиз келгенге чейин такыр иш аткарган эмеспи? Иш аткарып келатыр. Бул багыт боюнча эмгичек көрсөтүккө кирбеген дедиңер, менин такалышым. Бул маселе боюнча куратор биринчи зам эле, биринчи зам ИО болуп калганына байланыштуу ал келе албай калды. Анда протоколго чыккылы ИОнун бул орун басарга чейин аткарылган жок. Бунун баарын акыл кеңестерге ишке сунуш керекпиз. Бирдеме десең мораторий, муну айтсаң, экинчисин айтсаң жок, тиги мыйзам жок, муну айтсаң жок, менин полномочиям жок, ал борбордук бийликте полномочия. Муну кыскасы былтыркы кандай абал болсо, былтыркыдай эле, быйылкыдай эле турат. Мынакей жанагы борбордогу сал бузулган жанагы Текебаев Айдарга тиешелүү көлдүн жээгине кирип кеткен коттеджди, аны мен айтам, бул текшерип органдардын эмгеги эмес ал. Кабинетке чакырып алып, мындай бир сүйлөшүү, администрациянын сүйлөшүү жолу менен буздуруп аткандай сал делечи. Анан ушул текшерүүчү органдардын мен чындыгын айтайын, кагазды жазып коюп туруп, штрафка салып койдум дегенден башка эчтекеси болбойт. Мынакей көлдүн жээгинде азыр мен дегенде чыгып көрсөтсөңүздөр, мен борбордон көрсөтүп берем. Соттон да көрсөтүп. Bir жылдан бери ошол борбордун көлдүн жээгинде 100 метр зонанын ичинде жайгашкан септиктер бар. Ошол септиктер четкейип, оозу менен толгон боюнча турат. Саны менен чансыр айтсам, мен кылбайм дейт. Экологияга айтсам, мен кылбайм дейт. Газга айтсам, мен кылбайм дейт. Анан ким кылыш керек? Мен чукушум керекпи? Сизге дагы берилген кат жооп берилген жок бул дагы. Же муну мындай менин аттарым сенге может да кандайдыр деңгээлде мындай тоготпостук болсо дагы, бирок мен жана жардам берүү иретинде сиздерге деген кайрылып аткам. Бул бир, экинчиси координация өкүлчүлүк менен райондук мамлекеттик администрация маалымат берип койсоңор, биз ошол жерден экология агрардык комитеттен кайра мына ушул министрликтерди чакырганыбыздын бирден бир себеби ошол. Тияка бизге маалымат бербедиңер, мына силердин аскарга чакырып, бүгүн ушул протокол негизинде дагы кандай кылабыз кана? Дальше кандай кылабыз, иш жүрөбү жүрбөйбү деген мааниде чыгырттык. Бул да тартып эткен, жооп берилген жок, бул дагы. Муну да протокол болушубуздар. Депутаттык топ муну менен катар шаардагы ат майданында көрүп чыкканын жана аталган ат майдан оңдоп түзөөгө муктаж экенин жыйында белгилешти. Тармактык комитет аймактагы айтылган көйгөйлөрдү чечүү тууралуу тиешелүү мекемелерге бир катар тапшырмаларды беришти. Өз кезегинде жыйындын жүрүшүндө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маселелерин сунуштарын да ортого салышкан. Жарлыкта паспорт берүү деген маселе бар. 652 токтом бар. Токтомдо да паспорт берүү маселеси бар. Биз паспортты 1-июнга чейин берип чыгышыбыз керек эле. Тилекке каршы бүгүнкү күнгө чейин бир дагы паспорттун бир да мекемеге пансионаттарга паспорт бере элекпиз. Анын себеби ошону биз ошол айттык жогорку кеңештин өкүлдөрүнө, депутаттарына, бизге жергиликтүү бийликке же болбосо өзүбүзгө укук бергиле, биз өзүбүздүн жобобузду өзүбүз чыгарып паспортты өзүбүз беребиз. Же болбосо бизге паспорттун үлгүсүн түзүп, жобосун тактап туруп бизге өчүрүп берсеңер, биз арчалып барабыз деген эң негизги. Андан сырткары ушу көлдүн жээгинде жайгашкан 100 метрлик зонадагы мыйзамсыз курулуштар боюнча дагы абдан чоң көйгөйлүү маселелер. Ушулар боюнча дагы иштерди күчөтүү боюнча ушул биздин колубуз жетпей аткан бир мыйзамдын бутубузду тороп аткан бир мыйзамдын бир нормалары боюнча дагы өз ойлорубузду айттык. Агрардык саясат боюнча комитеттин көчмө жыйынында комитет төрагасы Аманкан Кенжебаев баштаган жогорку кеңештин депутаттары Султанбай Айжигитов, Жалалдин Нурбаев, Мирлан Самойгожо, Максат Сарбагышев, Алишер Эрбаев, Тазабек Икрамов, Гулкан Молдобекова жана Нулифар Алимжанова катышышты. Айсел Телек кызы, Асылбек Касенов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Ысык Көл облусунда бардык жемиштин түрлөрү өстүрүлүп, экспортко кетет. Аларды сактоого да шарттар акырындап түзүлүүдө. Чет жака кеткен жер жемиштердин сапаттуулугу, сактоо эрежелери да талапка жооп бериш керек. Балыкчы шаарында жашылча жемиштерди сактаган жеке менчиктеги муздаткыч бар. Кененирээк кийинки сюжетте.
Балыкчы шаарындагы жемиштерди сактаган муздаткыч бардык тиешелүү талаптарга жооп берет. Иштөө тартиптери автоматташкан. Бул кампага бардык облустун дыйкандары жемиштерин сактап экспортко чыгарышат. Анда абрикос, кара өрүк, мандарин, алмурут, алма, шабдалы, Кытай капусталары сакталат. Хранилище начало работать в 2017 году. Биз өз ишмердүүлүгүбүздү 2017 жылдан баштап улантып келебиз. Бизге жемиштердин бардык түрлөрү сакталат. Сактоочу жайыбызга алардан 2400 тонна баткан бөлмөлөрүбүз бар. Бизге Кыргызстандын бардык аймактарынан дыйкан, багбандары кайрылышат. Фрукты, яблоки, сливу. Жемиштерди экспортко чыгарууга Ысык көл өсүмдүктөрүнүн карантини боюнча башкармалыгы көзөмөлгө алат. Анда автоунаага жүктөлгөн жемиштер карантиндик жоболорго карата таңгакталат. Ошондой эле жүктөлгөн жемиштердин ортосуна кире бериш болуш керек. Чет мамлекетке кетаткан продукцияларды жардам берип, чыганга жардам беребиз. Чыгып баратканга. Бизенден кадар эмне калат? Чыгып баратканда заявка толтуруш керек. Заявканын ичинде экспортердин данные болот, импортердин данные болот. Анан каяка алып баратат, эмне продукция алып баратат. Алма болсо эмнеде, коробкадагы, ящиктеги анын баары жазылат. Эгер ушундай фурада кетип баратса, ортосу ачык болуш керек, проход болуш керек. Учурда Кыргызстандын бардык облустарында жемиштердин түрлөрү өстүрүлүп экспортко кетүүдө. Бирок кеткен азыктардын бардыгы сапаттуу сакталышы зарыл дешет адистер. Ал үчүн тиешелүү башкармалыктар иш алып барышат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат кызматы үчүн. Бийик тоолор арасындагы Нарын облусунда жол байланыштары чоң көйгөйлөрдөн. Чындыгында акыркы 4-5 жылдан бери мындай жагымсыздыкты жоюу максатында аздыр көптүр аракеттер жасалбай койгон жок. Ушул тапта Теңир Тоо жергесиндеги айылдардын 30% ашыгынын ички жолдору жаңыртылып, элеттиктер бир кездегидей бозала чаңдан арылышты. Быйыл да бул багытта тиешелүү жумуштардын аткарыларын көңүлгө түйсөк, кырдаал кыйла эле жеңилдечүдөй. Кененирээк кийинки сюжетте. Күн жылуусуна тартканы Нарындагы асфальт бетон заводунун механизатору Ринат Сыдыковда жана кесиптештеринде тыным жок. Айтымында жумуштар жылдагыларынан алдаганча эрте башталып, баардык аракет быйылкыга белгиленген 20 000 тонна продукция менен өз убагында камсыздап турууга жумшалууда. Эгер аталган ишкананын кызматынан дароо 2, Нарын жана Ат башы райондору пайдаланарын эске алсак, анда камылгалардын кабыл тең эле болгону оң. Заготовкалар тартылып атат, дыралкасы иштеп, акция чыгып атат. Көрсө быйыл жумуш жакшы эле болгодай. Тыным жок да, дем алыш майрам дегендерди карабай иштейбиз да. Бул планды аткарыш керек болуп калат. Жумуш болуп турган эле, жакшы бизге деле. Көңүлгө тынчтык бербеген бир жагдай заводдун эскилиги. Өткөн кылымдын 70-жылдарынан бери өндүрүшү токтобой, жабдууларынын көпчүлүгү жараксыз абалга келүүдө. Андыктан убакыттын көбү аларды оңдоп түзөөгө кетип, ал эмгек ыргагынын басаңдашынын башкы себеби. Бул жолу да ушул өнөкөт кайталанып, шагылды майдалоочу 2 станоктун бирөөсү алигиче бузук. Албетте, мындай көрүнүштө быйылкыга белгиленгендердин өтөөсүнө чыкпай калуу кооптулугу чоң. Ошол эле учурда негизги иштерден алагды болуу да жарабайт. Азыр карьерлерден кум шагылдын аралашмасын ташып келип, заготовка иштери жүргүзүп атат. Асфальтка кошулчу атса шебен материалдын даярдык иштери жүрүп атат. Асфальт заводу буйурса, бул апрель айынын 15-нен кийин ямочный ремонттор башталат, ошого завод иштей баштайт. Кыргыз автожол мамлекеттик ишканасынын маалыматтарына таянсак, үстүбүздөгү жылы Нарын облусунда жалпы узундугу 106 чакырымдык жолго асфальт төшөлмөкчү. Ушул көздөгөндөрдү жүзөгө ашыруу үчүн жергиликтүү жол тейлөө мекемелеринин механикалык парктары жаңы кубаттуу техникалар менен толукталмакчы. Мындай ири көлөмдөгү жумуштар жада калса кубаттуу Союз гүлдөп турганда да жасалган эмес. Атайын жол куруу техникалары келишимдер түзүлгөн ал боюнча. Уже алды келип атат. Биздин Нарын филиалына 2 асфальт таптагыч келип түштү бүгүнкү күндө. Андан сырткары автогрейдер, мехпогрузчик, автосамосвал, асфальт жайгыш жана башка техникалардын баары уже алып келинип, анан ушу Кыргызстан боюнча таратылат. Анын ичинен биздин Нарын областына, Нарын филиалына көбүрөөк көңүл бөлүнүп атат. Ал эми статистика тастыктап тургандай, Теңир Тоо аймагындагы жолдорду жаңыртууга жана Нарын Орук Там багытындагы Ат башы айылындагы көпүрөлөрдү курууга мамлекет казынасынан 417 миллион сом каралган. Бул сумма ошондой эле Нарын Баятов трассасынын облус борборунун ички жолдорунун реконструкцияларына жана башка абалы оор тилкелерди жаңыртууга сарпталары божомолдонулган. Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагына 4 айыл кирет.
Бул айыл аймак эл аралык Good Neighbors уюму менен тыгыз байланышта иштешип келет. Аталган уюмдун колдоосу менен Болот Мамбетов айыл аймагындагы мектеп окуучуларын атайын Бишкек шаарынан келген дарыгерлер текшерүүдөн өткөрүшүүдө. Мындай окуучулардын ден соолугун кароо иши Жусуп Турусбеков атындагы орто мектебинде да өткөрүлдү. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Эл аралык Good Neighbors уюмунун колдоосу менен Тоң районунун Болот Мамбетов айыл аймагындагы мектеп окуучуларынын ден соолугун текшертүү үчүн атайын Бишкек шаарынан 5 дарыгер келишкен. Алар балдардын ден соолуктарын карап, негизинен окуучуларда сасык тумоо жана тиш оорулары көп экенин айтышууда. 5 келгенбиз, арабызда көбүнчөсү педиатр врачтар, экөөбүз хирургбуз. Бул жакка келгенибиздин максатыбыз ошо балдардын ден соолугун көрөлү деп келгенбиз. Азыркы учурда ошо экинчи күн биякта болуп атабыз. Көрүп атабыз дагы 2 күн болобуз. Балдардын ден соолугу шүгүр жакшы экен, бирок арасында чыгып атат. Көбүнчөсү азыр жаз мезгили болгондуктан грипп оорусу азыр күчүндө экен. Анан тиш оорулары аябай көп экен. Good Neighbors уюмунун негизги милдети жергиликтүү калкты мобилизациялоо, жергиликтүү инфраструктураны өнүктүрүү жана экономикалык ишмердүүлүккө окутуу аркылуу коомчулуктун потенциалын чыңдоо, ар бир адамга толеранттуулук жана чыдамкайлуулук, балдардын укуктарын коргоо жана алардын жагымдуу чөйрөдө өнүгүүсүнө ар тараптан көмөк көрсөтүү. Good Neighbors уюму аркылуу Болот Мамбетов айыл өкмөтүндө 4 айыл барбыз. Кечээ келишип, булар Болот Мамбетов Бүркүт айылынын окуучуларын, мектептин балдарын бул Good Neighbors катталган баардыгын мет кароодон өткөрүп чыгышты. 5 врач келиптир. 5 врач 5 багыт боюнча балдардын ден соолугун карап жатышат. Бүгүн Аксай айылын, эртең Көксай айылын, Жер үй айылын карашат. Кудайга шүгүр, жакшы экен балдарыбыздын ден соолугу, эч кандай эме билинген жок. Аксай айылындагы Жусуп Турусбеков атындагы орто мектебинин окуучулары да Бишкек шаарынан келген дарыгерлердин текшерүүсүнөн өтүштү. Аталган мектептин директору Алтын Мусаева бул уюм менен тыгыз байланышта иштешип, мектеп үчүн да көптөгөн жардамдар берилгенин айтып, ыраазычылыгын билдирди. Good Neighbors уюму буга чейин бизди жакшы колдоо көрсөтүп келген. Ушул Good Neighbors уюму тарабынан жалпы балдарыбыздын ден соолугун чыңдоо үчүн врачтар жиберилип, Good Neighbors уюму ушул врачтарды каржылап бизге жиберип, балдарыбыздын ден соолугун текшерип, камкордук көрүп атат. Good Neighbors уюмуна жалпы мектеп жетекчиси катары, айыл тургуну катары да чоң ыраазычылык билдирем. Эл аралык Good Neighbors уюму Кыргызстанда ишмердүүлүгүн 2014-жылы баштаган. Ал эми мындай окуучулардын ден соолугун текшерүү иш-чарасы Болот Мамбетов айыл аймагындагы 4 айылдын мектептеринде улантылмакчы. Мерим Субакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Отуз жылдан бери бала бакчага зарыгып келген Түп районунун Ойтал айылынын элинин көйгөйү чечилип, 120 орунду мектепке чейинки мекеме ишке кирди. Бала бакчанын имараты учурунда таланып, тонолуп кеткен. Аны жандантуу максатында капиталдык оңдоо иштери 2019-жылы башталганы менен ал дагы аягына чыкпай токтоп калган. Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнгөнү эми элеттеги жеткинчектерге бала бакчага баруу мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Түп районунун Ойтал айылында Алдайыр ататындагы 120 орунду бала бакча пайдаланууга берилди. Жаңы бала бакчанын имараты 70-жылдары курулуп, Советтер Союзунун мезгилинде 20 жылда иштеп, орус тилдүү тайпада жеткинчектер тарбияланган. Кийин жеке менчикке өтүп кеткен. Ал ортодо намазкана, медресе жана Мээрим булагы балдар үйүнө берилген. 2019-жылы мамлекетке кайтарылды. Өнүктүрүү фондунан капиталдык ремонтко 4 миллион сом каржыланыптыр. Эмеректерине болсо 2,5 миллион, анан жергиликтүү айыл аймагынан, айыл өкмөтүнөн 1 миллион сом каржыланды. Айылдын эли дагы ушу бала бакча ачылып кетсе экен деген максат менен ар бир түтүн акча чогултуп, площадкама брусчаткасын куруп беришти, артына склад салып берем деп жатышат. Айылдын элине да ыраазычылык. Бүгүнкү күндө улук, орто жана кенже тайпа болуп, жалпы 4 группа ачылды. Анын бири орус тилинде иш алып барат. 20 адам эмгектенет. Буга чейин бала бакчанын жоктугу көйгөй жараткан. Буюрса арас мына 2 жылдан бери катуу аракеттенишип, айыл башчылар, айыл өкмөт, депутаттар, айылдагы балдардын жардамы менен аябай жакшы бала бакча ачылды. Биз ушуга аябай сүйүнүп атабыз.
Өзүмдүн да неберелерим бар, үйдө алар деле эч нерсе түшүнбөйт экен үйдөн. Андан көрө садигибиз болуп, ушул айыл эме бала бакча болуп аябай жакшы болот экен бизге. Ушунчалык сүйүнүп атабыз. Буюрса садик ачылды, быйыл жакшы болду балдарга, келиндерге, иштебеген келиндер иштеп башташты. Садикке барбаган кичкей балдар садикке барып башташты. Ошо ачылганына сүйүнүп жатабыз. Ошо бүгүнкү ачылышы менен куттуктайм. Балдар дагы көбөйө берсин, иштеген келиндер көбөйө берсин. Ошо садигибиз өркүндөп өсүп, дагы мындан да жакшы садиктер курула берсин көп жерде. Ушуну менен Түп аймагындагы 9 айылда 11-чи жаңы бала бакча ачылды. Учурда дагы Санташ, Кеңсу жана Михайловка айылдарында 100 орунду балдар бакчасы салынууда. Алардын курулуш иштери келе турган жаңы окуу жылына чейин бүткөрүлүп, ишке берилет. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касиянов, жаңылыктар, Түп району. Жалал Абад облусунун Аксы районундагы 3 коргон айылында муниципалдык заманбап калкты тейлөө борбору ачылды. Анын ачылуусу менен ушул эле аймактын тургундары жумуш менен камсыздалат. Мындай аракет айыл аймактын дотациядан чыгуусуна мүмкүндүк берет. Борбордо эмнелер жайгашат? Кандай ишкерлер үчүн берилет? Кесиптешимдин материалы. 3 коргон айыл аймагынын борборунда жайгашкан бул жай учурунда мончо болгон, бирок 20 жылдан бери кароосуз калган. Эми минтип жаркыраган калкты тейлөө борборун айланды. Анын ачылышына облус башчысы өзү катышты. Өтө көп муктаждык. Канча жаштарыбыз жүрөт азыр ишсиз. Мына эми бул жер ачылса көптөр иш болот, баарысы иштешет. Жакшы болот. Бул борбордун ачылуусуна кеткен каражаттын 1 миллион сому жергиликтүү бюджеттен, ал эми негизги сумма облустук өнүктүрүү фондунун каржылоосунда ишке ашкан. Бузулуп, үстүлөрү, чатырлары жок, дуалдары түшөйүн деп калган болчу. Анан долбоор жазып бизге областык өнүктүрүү фондуна алып келди. Биз байкош кеңеш жактырып, жалпы суммасы бул 22 миллион. Анын 21 миллиону областык өнүктүрүү фонддон, 1 миллиону жергиликтүү бюджеттен. Муниципалдык жай ачылбай жатып, учурда 23 ишкерден арыз келген. Комиссиянын негизинде алардын арыздары каралып, тиешелүү деңгээлде бул жайдан орун берилет. Ал үчүн ижара акысын жергиликтүү казынага төлөшөт. Будан түшкөн акча каражат арендага беребиз аларга. Акча каражаты айыл өкмөттү дотацияга чыгарууга жардам берет. Бул жерден расчет менен жылына 2,5 миллион таза киреш алабыз аренданын эсебинен. Ушу эл үчүн кызмат кылат. Анан кайра эле ошол өзүнүн бюджетке келип, элге жумшалат ошо бюджеттер. Бул жай тигүү цех, интернет-клуб, атайын окуу курстары өтүүчү бөлмөлөр, сулуулук салонуңду бир гана элге кызмат кылуучу ишкерлерге берилет. Бул жерде биринчи бүгүнкү күнү биздин дыйкандарыбызга эң проблема болгон кредит берүү жагында банктар ачылат, Кудай буйрса. Анан ошондой эле жаш мынакей жумушсуз отурган, биздин үйдө отурган эжелер, карындаштар отурган тигүү цехтери түзүлөт. Ошондой эле анан кийин курс, англис тил, орус тилинен курс ачабыз деген биздин жаш мугалимдерибиз келип атат. Ошолор камсыз болот, ошолор менен жумуштайт. 33 миңден ашуун калкты отурукташкан аймакта мындай жайлардын ачылуусу менен иш орундуктары түзүлөт. Алсак бир эле ушул борбор ишке кирсе, 200дөн ашуун адам жумуш менен камсыз болот. Айнура Достукбекова, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Алтын түйін улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын Каракол шаарындагы филиалында 5 ийрим иш алып барат. Бул ийримдерде ар нерсеге жөндөмдүү 300дөй окуучу билим алат. Өнөрлүү жаш жеткинчектер 21 кылымдын интеллектуалдары кароо сынактарына да катышып, облустук деңгээлде өткөн сынактарда алдыңкы орундарды алган окуучулар бар. Жакын арада алар республикалык деңгээлде өтө турган кароо сынакка даярдыктарды көрүшүүдө. Ийгилик жаратып келген таланттуу окуучулар туурасында кабарчыбыздын материалы. Алибек Исаев робототехника ийримине 2 жылдан бери катышып келет. Ал бул 2 жыл аралыгында жакшы жетишкендиктерге жетишип, 21 кылымдын интеллектуалдары кароо сынагынын облустук этабында 1 орунга ээ болгон. Ушул жылдын 24 апрелинде республикалык деңгээлде өтө турчу сынакка даярдык көрүүдө. Азырынча мен алма чогулткуч машина жасап атам. Биринчисине краны болот. Анан кийин клешнясы. Бул өзүм основасынын машинеси. Бул линиядан жүрөт. Саттардан түз жүрүп, алмалар чогултуп. Ошол экономиканы көтөрөт, андан кийин башка мамлекеттерге алма жиберет. Азырынча агротехника Кыргызстанда жетпейт, ошон үчүн өзүбүз придумать этебиз.
Мен мурун бир олимпиадага баргам, ал НТО олимпиадасы 11 февралда. 3-чү место алып келгем. Азырынча 24 апрелге мы интеллектуалы 21 вектин ошого даярданып атам. Республика бир областтан 1 место алгам. Анткени мен жакшы даярданып олимпиадага катышам. Алибек учурда алма жыйноочу робот машинасын чогултуп жаткан учуру. Ал бул робот машинаны толугу менен 2 жуманын ичинде чогултуп бүтөт. Ошондой эле машинаны уюлдук телефон аркылуу атайын программа менен иштетет. Бул телефонго программа көчүрүнөт, Evo 3 Mainstore. Бул приложение больше Play Market'те жок, анткени бул приложение аябай жакшы болот ушундай конструкторго. Бул жылат ушул программа менен любой роботты жылдырса болот. Бул Evo 3 блоктор, алар аябай кымбат, анан ошол бул Академия робототехника курсуна жаңы Arduino конструкторун алып келейин деп атышат. Ал эми Абит Ахматов атындагы гимназия мектебинин 8 классынын окуучусу Бекбол Талантбеков техникалык модельдөөнүн негиздери ийримине катышат. Алдагы облустук сынакта 1-чи орунду алып, республикалык сынакка катышат. Учурда ал өзүнүн ойлоп табуусу менен смарт бал челегин жасаган. Смарт бал челек жасадым. Бул бал челек жасаганын себеби деген Кыргызстанда азыркы убакта деген бул Кыргызстандын балы жакшы экспорттолууда. Бизден Араб жана Япония мамлекеттерине балты деген кымбат баада жана жакшы сапат алышат. Ошол себеп менен бал челекчилерге деген көп мындай убакытты талап кылбай, убакыттан жана көп жумуштан үнөмдөп бул смарт бал челегин жасадым. Бунун жасаган себеби бул балды автоматтык түрдө чогултат. Мунун эң негизги жакшы берки бал челектердин айырмачылыгы бул жеңилдигинде жана убакытты үнөмдөөсүндө. Үстүнө ачкыч салынат, ал ачкычты бурап, бияка астын ачып туруп, трубка салынат. Ачкычты бураганда соталар жылып ачылат. Алтын түйүн улуттук балдар инженердик техникалык академиясынын Каракол шаарындагы филиалында техникалык модельдөөнүн негиздери, робототехника, информатика, IT программалоо, 3D модельдөөнүн негиздери, интернет технология жана бизнес ийримдери бар. Бул ийримдерге келген окуучулардын саны 300гө жакын. Негизи бул техникалык модельдөөнүн негиздери деген ийрим. Бул жерде менде 30дан ашык бала келип окуйт. Бул жерде Каракол шаарында ар кайсы мектептерден келип окуйт. Бул ийримдин ачылганы биз үчүн бул аябай жакшы болду Каракол шаарына. Бул жерде атайын техникага кызыккан балдарыбыз көп, аябай. Бул ийримге келгенден бери балдарыбыз көп нерселерди үйрөнүп атышат. Өлкө башчысынын инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын алкагында руханий жактан күчтүү жана моралдык жактан дени сак, ар тараптуу өнүккөн жаш муундарды тарбиялоо багытында билим берүү тармактарында бир катар алгылыктуу иштер колго алынган. Мерим Усубакунова, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Урматтуу телекөрүүчүлөр, өтүп бараткан күн дал ушундай жаңылыктар менен эсте калды. Кызматыңыздарда мен Адил Какенов болдум. Саламатта туруңуздар.